Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагалары. Мына биз сиздердин алдыңыздарга Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо тууралуу маалыматты алып келдик. Себеби дегенде, ушуга чейин биз ушул маселелердин бардыгын ДСП кылып, секретарь кылып кармап келгенбиз. Себеби сүйлөшүүлөр маалында, жанагы макулдашуулар маалында ар түрдүү сөздөр болуп, оң, тетири пикирлер айтылып отуруп, ошо биздин сүйлөшүүлөрүбүзгө терс таасирин тийгизип калбасын деген гана максатта. Бүгүндөн баштап биз ушул ДСПны бардыгын снимать этебиз. Бүгүндөн баштап ачык айкын талкуулайбыз. Себеби биз макулдашууга жетиштик, колду койдук. Мына буюрса жакында сиздер менен сүйлөшкөндөн кийин, мына комитеттерден өткүзгөндөн кийин президенттерибиз кол койсо, андан кийин ратификацияга дагы келебиз. Ратификацияны өткүзсөк, андан кийин президенттерибиз уже акыркы окончательный варианттарына колду коюп, эки мамлекеттин ортосундагы договор түзүлөт. Ошондуктан бүгүн биз ачык жарыялап коеюн, мындан бияка ушул Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы боюнча документтердин бардыгы ачык түрдө каралат. Коомдун бардыгына жарыяланат. Так, бардыгыңыздар өз пикириңиздерди ачык айтсаңыздар болот. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, мен ушу башында бир-эки сөз менен айтып кетейин. Мына мен азыр сиздерге айткан маалда колдоруңарга ручканы алып, тетрадты алып, жакшынакай кылып жазып отуруңуздар. Анан кийин цифралар көп бул жерде. Бул жерде жанагы айтыла турган маселе көп. Ошолорду жазып алып туруп, кайсыл маселе болсо так сурооңорду берсеңер, мен так жооп берүүгө аракет кыламын ар бириңерге. Анан жанагы туура эмес угуп алып, анан туура эмес маселе же туура эмес болуп кетпесин деген максатта. Себеби чегара деген өтө баалуу, себеби бул маселени биз акыркы 4 жылдан бери өтө көп жолугушуулар өттү, өтө көп кыйынчылыктар болду, өтө көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Эми ошонун натыйжасында мына бүгүнкү келишимге даярдык келдик. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитет төрагалары, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2002 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 45 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 86 жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1006,84 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 километр чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,194 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Белгилеп кетсек, 2011 жылы бекитилген 519,9 километр чегара тилкеси боюнча Тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегараны арасы жөнүндө келишимге кол коюуну сунуштап, тиешелүү материалдарды даярдаган. Бирок Кыргыз тарап Кыргыз-Тажик чегарасы толугу менен такталып жазылганга чейин келишимге кол коюуга макул болгон эмес. Себеби аталган 519,9 километр чегара тилкеси жалаң тоолуу аймактарды камтып, эл жыш жайгашкан жана чыр чатактар көп катталган аймактардын чегарасы толук такталган эмес эле. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган мезгилден тартып эле Тажик тарап чегараны тактоодо 1924-1927 жылкы материалдар менен иштөөнү карманып келген. Ал эми Кыргыз тарап 1991 жылдын 8 декабрындагы көз карандысыз мамлекеттик сериктештигинин түзүү жөнүндөгү келишимди, 1991 жылдын 21 декабрындагы Алмата декларациясын жана КМШ мамлекеттеринин эгемендүүлүктү сактоо, аймактык бүтүндүк жана чегараларды кол тийбестиги тууралуу Москва декларациясына негиз кылып, Кыргыз-Тажик чегарасын жазууну сунуштаган. То есть эки мамлекет эки түрдүү документтер менен тактоону сунуштап келишкен. Мындан улам тараптар чегараны калган бөлүгүн тактоодо бирдиктүү чечимге келе албастан, сүйлөшүүлөрдүн кийинки 10 жыл аралыгында
2021-жылга чейин 1 метр чек ара тилкеси тактай алышкан эмес. 2021-жылдын тартып, эки мамлекеттик өкмөттүк делегациялары чек араны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасында төмөнгөдөй жыйынтыкка жетиштик. То есть biz в конце концов bir эмеге жыйынтыкка келдик, что биз жанагы 1924-27 жылкы карталар менен эмес, 1991 кабыл алынган азыркы биздин жашап турган чек араларыбыз боюнча тактоолорду баштадык. Ушуга экинчи тарап макул болду. Эми кабыл алынган чечимдердин бардыгын мен бир тараптуу деп айта албаймын. Себеби дегенде бир тараптуу мамлекеттик чек ара эч качан чечилбейт. Эки тараптын тең кызыкчылыгын карадык. Бир тараптуу кызыкчылык менен чечилген мамлекеттик чек ара эч качан жакшылык алып келбейт. Себеби экинчи тарапта гана ыраазы болуш керек. Эки тарап тең бири-бирине ыраазы болгон күндө гана тынчтык орнойт, түбөлүк тынчтык келет деген ушундай принциптерди биз кармандык. Ошондуктан тажик тарап менен дагы биз өтө тыгыз байланышып иштеп, алар бизге кайсыл керектүү жерлеринде бизге мындай уступка кылып берип атышты. Биз аларга керектүү жерлеринде аларга ыңгайлуу болгон нерселерди биз аларга уступка кылып берип аттык. Ошентип отуруп акыры келишим түзүлдү. Ошондуктан мына негизги маселелерди мен айтып өтөйүн, ушуларды карап коюңуздар. Биринчи, Лейлек району боюнча мамлекеттик чек ара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасына пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Муну лейлектиктер, баткендиктер жакшы түшүнүшөт. Ордуна Кыргыз Республикасынын Саада 21 гектар, Разака участогы 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майты 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Акарык 7 гектар участоктарынан жалпы 90 га жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. То есть ошондой эле Тажик Республикасынын Кайрагач анклавынын ордуна Майты участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га. Биз алардан 190 алдык, 190 бердик. Баягы аралашып кеткен жерлер. Мына лейлектиктер билет, мына Бактияр Калпаев олтурат. Бул жерде жанагы эже бар эле, мына Камила Абдрахманова отурат, дагы бул жерде Нургүл бар эле. Ушулар жакшы билесиңер, баягы Селкананы, Кулундун ылдыйын Селканан. Ошо Селкананын каналынын ылдыйындагы биздин турган жерлердин баарын бердик. Майда чүйдө 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 9 гектар деген жерлердин баарын бердик дагы. Биздин жерибизде турган булардын чоң жерлерин биз алдык. Так, то есть алмашып алдык. Бирок бул жерде айта кетиш керек, Пролетарск 12,5 гектар дегенде кайсыл жер деп айтып жүрбөңүздөр. Бул баягы Худжен Пролетарск шаары беле? Пролетарск шаарынын ортосунда мурда ошол Союз маалында бизде баягы сельхозхимия деген бир сельхозтехника деген бир организация болгон. Ошонун 12,5 гектар жери болгон. Бирок биз ошол эле маалда Раматылык Баяман Эркинбаев алып аны бирөөгө сатып жиберген экен ошол эле маалдачы. Бирок биз ошону кайра добиваться этип, талашып жүрүп, жок, бул сатып жиберген күндө дагы биздин жерибиз. Алардын Пролетарск шаарынын ортосунда болсо дагы 12,5 гектар жер биздики деп отуруп, кайра өзүбүзгө алып, зачетка алдык өзүбүзгө. Так, аны унчукпай койсоң деле эч ким деле көрмөк эмес, эч ким деле билмек эмес, бирок биз аны алдык кайрадан. Муну дагы көптөгөн айлар талашып олтуруп. Андан кийин мына бул Агарыктын ылдыйында, Агарыкты билесиз, Камил Абдрахман жакшы билет. Агарыктын ылдыйында 7 гектар жерибиз бар эле. Ал жерге биз эч качан барчу эмеспиз, аны дагы ушу тажиктер ар дайым колдонуп келген. Ал жака биздикилер колдонгон эмеспиз, барган да эмеспиз. Бирок ошону дагы биздин жерибиз бул жерде кайрадан алып, өзүбүзгө зачет кылдык. Так. Ошентип 190 гектар жерди биз аларга бердик, 190 гектар жерди алдык. Так. Бул Лейлек районунан 1991 жылдагы чек ара сызыгы
Худжант Арка Канибадам автожолунун тең ортосунан өткөндүгүнө байланыштуу тажик тараптын сунушу менен бул автожол толугу менен жана достук жайма базары 3 гектар жер кошуна тарапка калтырылып жазылды. Бул калтырылып жазылган жерлердин аянты 12 гектарды түздү. То есть жолдун ортосу биздин чек ара тараптан жана баягы базар. Ар дайым баягы жаңжал болгондо күйүп кете турган, алар тарапта жолдун аркы бетине турган 3 гектар достук базары бар эле. Билесиз, Камилеже. Ошол базар, ошолор бардык 12 гектар экен. Анын ордуна, ошол 12 гектардын ордуна тажик тараптан 2 эсе көп жер аянтын алдык. Башкача айтканда, Лаккон участогунан 25 га сугат жер кыргыз тараптын пайдасына алынды. Эмне үчүн? Себеби биз аларга ушундай талапты койдук. Бул деген базар, коммерциялык жер, ал жерде адамдардын магазиндери болгон, жана башкалары болгон, элдер акча таап турган. Бул бир. Экинчиден жол деген бул өзөк. Жол негизги мындай бир чоң нерсе, бул жөн эле аянт эмес деп ушундай убедить этип отуруп, алардан 2 эсе көп жер аянтын алдык, 25 гектарды. Мындан сырткары, ошол эле Карабак, Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырылып, ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Карабак, Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. Белгилеп кетсек, мамлекеттик чек ара сызыгынын жеринен өтүүсүн жер пайдаланууну ыңгайлаштыруу максатында жогоруда аталган алмашуулар жүргүзүлдү. Тактап айтканда, Кайрагач участогунда чек ара сызыгы Селкан каналы менен белгиленди. Селкан менен белгиленди толук бойдон. Кайрагач анклавы жоюлду. Карабак, Лаккон участогунда автожол тажик тарапка калтырылып жазылды. Булар тажиктер, ошол тажик тарап Карабакта бизде айланып өтө турган жолу бар эле. Мен муну түшүндүрүп коеюн, түшүнбөгөндөргө. Эмне үчүн 200'ды алып 200'ды бердиңер дегенде. Анан булар бизден суранды. Биз ушуну айланып өтүп атабыз. Бизге ушул жерге шарт түзүп бергиле, түз өткөнгө деп суранганын биз кабыл алдык дагы. Аларга 200 гектар ошол жерден шарт түзүп берип бердик. Бирок ошол эле жерден, суулуу жерден кайрадан 200 гектарды алдык биз. То есть ошентип тажиктерге биз ыңгайлуу шарт түзүп бердик. Экинчи, то есть ушул эмелердин алмашуулардын негизинде эмне болду? Эми алмаштык эмне болду дегенде жыйынтыгын айтыш керек да. Алмашуулардын негизинде баягы биз Селкан деген чоң канал бар. Кулундун ылдый жагында. Ошо каналдын аркы бетинде жайгашкан майда чүйдө участоктордун бардыгын берип, алардан участокторду алып, Селкан каналы менен границаны түзө турган болдук. Түп-түз граница түзүлдү. Мурдагыдай баягыдай буйтап 2 гектар бияка кирип кетип, кайра 3 гектар бияка чыгып кетип, кайра 7 гектар бияка түшүп кеткен чек ара эмес, түп-түз канал менен чек ара түзүлдү. Мына ушул биздин алмашууларыбыздын негизинде. Экинчи, Головной боюнча. Головной деген суу бөлүштүрүүчү курулмасынын ак суу биз тараптан айтылат, Исвара алар тараптан айтылат. Курулмасынын ак суу Исвара дарыясынын нугунда жайгашкан плотинасынын 3 суу дарбазасынын затвору тең жарымынан, башкача айтканда, дарыянын нугу менен мамлекеттик чек ара сызыгын өтүүсү белгиленгендигине байланыштуу кыргыз тараптын пайдасына төмөнкү участоктор жазылды. Урматтуу депутаттар, Головной боюнча мен силерге дагы жакшылап түшүндүрүп кетейин. Себеби дегенде, Головнойдо билесиздер, 89-жылкы кыргыз тажик тарап менен сүйлөшкөндө эле Головнойду ортосунан бөлүп өтөбүз деп сүйлөшүшкөн. Бирок биз ал нерсени биз эме кылган жокпуз, караган жокпуз, аны биз, как говорится, признавать эткен жокпуз. Эми ак суу суусу башынан баштап ортосунан бөлүнүп келатат. Бөлүнүп келатып эле биздин Головнойго келгенде бөлүнбөй калып атат да. Алар айтат ортосунан бөлөбүз деп атат, биз айтып атабыз, жок бөлбөйсүңөр деп атабыз. Ошентип талашып, биз почти бир 2 жылдай талашып жүрдүк окшойт ушуну. Так, талашып жүрүп, акыры эгерде бөлө турган болсок, анда бизге компенсация бересиңер деп туруп, ошол жерде 1,5 люк баары бир деле ошол жерде регулировка болуп атат. Биздин мамлекеттер арасындагы суу чарба органдарынын өздөрүнүн келишимдери бар. Ал жерде канча проценттен бөлүш керек суунун. То есть ошол келишимдердин негизинде жүргүзүлөт. Анан ошону жанагы 3 люкту 1,5 люктон кылып бөлдүк, 1,5 люк бизде калды, 1,5 люкту биз тигилерге бердик, жанагы тажик тарапка бердик. Ошонун эсебинен 1,5 люк, эми бир
3 метр жер болса керек ал жерчи. 3 метр, 4 метрге жетпеген жер болса керек. Ошонун негизинен biz кайсы жерлерди ынандырып алдык. Бул Унжу булак участогунан 500 гектар жерди алдык, Чоңалай районунан. Өтө мындай конфликттүү жер болчу ал жер. Кароолдун участогунан 100 гектар жерди алдык. Бул жанагы Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги, билесиңер, Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги жолдун үстүнө чейин болчу тажиктердин чек арасы. Жолдун үстүнө монти бизди карап турат эле Сүлүктүү шаарынчы. Ошону 100 гектарга чейин ичине киргиздик. Ошол жерди алдык. Бизге эң негизги трассанын боюнан жылдырдык. Анан Каттатуз участогунан 150 гектар жерди алдык. Каттатуз участогун билесиздер, ошентип 750 гектар жер алынды. Каттатуз участогу то тажиктерде, то бизде ызычуу болуп жүргөнбүз. Бирок биз документтердин баарын текшерип чыгып карасак, Каттатуз участогу бизге бөлүнгөн эмес экен. Ошондой болгондо да Каттатузду биз тең ортосунан 300-300дөн бөлүп алганбыз. 300 аларга бердик, 300 биз алдык. Так, себеби ал жерде баягы нефти качалкалар, жанагы не деп коет эле? Ушу нефти качат эткендер. Скважиналар, нефти скважиналар болгон. Ошо скважиналардагы тең ортосунан бөлдүк. То есть канча нефти скважина болсо, жарымы аларга калды, жарымы бизге калды. То есть ушундай бир макулдашуу менен бөлдүк. Бирок ошого дагы дополнительный баягы 300 бердик эле, 300дөн дагы 150-ин кайра алып алдык, себеби мына жердин ордуна деп туруп. То есть Каттатуз участогу өзү 600 гектар жер болсо, ошонун 450 гектары бизде калды. Ошентип, жанагы головной суу сактагычынын бөлүштүрүүчү курулмасынын 1,5 люктун ордуна биз 750 гектар жерди алдык. Үчүнчү, Баткен облусунун Баткен району жана Согди облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес Чересополосный жерлерди өз ара жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен районунун Достук айылынын тургундарынын жер үлүштөрү менен 91 гектар жерди, Мазейиттин жерин 8,13 жерди, Көктерек айылын 17,5 гектар жерди, Таштумшук айылын 20,11 гектар жерди, жана Дача участогундагы 5 гектар жер үлүштөрүн жалпы аянты 141,19 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды. То есть биз 142 гектар жерди тажиктерге бердик. Эми мунун ордуна эмнени алдык? Отуруңуздар. Анын ордуна Исфара районунун Саманион айылын алдык, 18,14 гектар, Дахма участогун алдык, 3,11 гектар, Хожайло айылынын бир бөлүгүн алдык, 21,5 гектар, Гавсувар участогун алдык, 2,17 гектар, Миңбулак участогун алдык, 42 гектар багы менен. Жана Лаккон участогунун бир бөлүгүн 55 гектарды алдык. Жалпысынан 142,17 жер Кыргыз Республикасынын калтырылып жазылды. То есть 142ге 143 алдык да, 1 гектар кошуп алыппыз да. Анан сырткары Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Лаккон участогунан алынды. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби Достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон Достук айылын бердик дагы, Достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык, бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды да кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы Достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Эми кийинкиси Ворух анклавында тажик тарап
1991-жылга карата 19.000 гектар жер пайдаланып жүрүшкөн. Так, көптөгөн катаал сүйлөшүүлөрдүн негизинде 14.500 гектар жерге чейин жер калтырдык аларга. То есть алар 19.000 гектар жерди пайдаланып жүрүштү эле, билесиздер, биздин тоолорго чыгып, мурдагы Варухтун чек арасын өтүшүп, баягы бүт ээлеп алышкан. Ал жака биздин адамдар бара алган эмес. Так, ушуну сүйлөшүш үчүн, билбейм, муну сүйлөшүш үчүн эле бир канча өтө оор жолугушуулар болду. Өтө кыйынчылыктар болду. Бирок ошо 19 гектарды биз 14,5 миң гектарга чейин түшүрө алдык. Так. Андан сырткары Варух анклавынын айланасынан тажик тарапка 1000 гектар, тажик тараптын суранычы боюнча 1000 гектар жайыт жер берилди. Анын ордуна Чоң Алай районунун Караган Сай участогунан тажик тараптан 1000 гектар жер жайыт алынды. Билесиздер, ошол тажик тарап бизден суранып атат, биздин Варухта адамдар көбөйүп кетти. Эми азыр граница аныкталгандан кийин биз дальше өтө албайбыз. Дальше мурдагыдай пайдалана албайбыз. Ошондуктан биз малыбызды бакканга ушул жерден бергиледе бир 5000 гектар жер сураган. Ачык айтып коеюн, 5000 гектар жер сураган. Биз аны 5000 гектар бере албайбыз Варухтун тегерегинен. Анда Варух өтө эле чоңоюп кетет деп туруп, 1000 гектар жер бердик. Жайыт жер бердик малдарын бакканга. Бирок ошо 1000 гектарды кайра биз мына Чоң Алайдын Караган Сай деген жайыты бар. Чоң Алайлыктар жакшы билет, ажеке отурат, жакшы билесиз. Ошол Сулайманов бар эле бул жерде, мына сиз дагы жакшы билесиз, Чоң Алайдансыз. Караган Сайдан 1000 гектар жерди кайрадан булардан жайыт кылып алдык. Ошондо бул 1000 гектар жер алдык. Анын баягы вагон койгон жерди билесиңер да. Былтыр мындан бери 2-3 жыл мурда вагон коюп, анан ызычуу болуп, мен вертолет менен барып, 2 вертолет менен учуп кетип атып, бир вертолетубуз жанагы авария болуп, талкаланып. Анын ичинде мына Назирбек Нарматовдор бар дагы, Кудай сактап түрүү калыптыр, мына жаныңарда отурат. Ошентип жүрүп барып ызычуу болгонбуз. Анан ошентип вагондорун алдырганбыз, билесиздерби? Ошол жердеги, ошо вагон турган жерди, 300 гектар жерди алдык кайрадан. Так, ошол жерди алдык. Баягы көпүрө бар эле, билесиңерби? Көпүрө бар. Ошол жерде баягы Караган Сайга өткөн көпүрө, жанагы эменин ылдыйындагы эле. Кайсыл жерде баягы чет булак беле жок. Унжу булак. Унжу булактын ылдый жагында көпүрө бар эле. Ошо көпүрө булар тарапка өтүп кеткен болчу. Анан Чоң Алайлыктар бизге жаңы көпүрө салып бергиле деп мен МЧС апарып, жаңы көпүрө салууга даярданып атканбыз. Эми ошо көпүрө биз тарапта калды. Жаңы көпүрө салыштын кереги жок. Ошол көпүрө менен эле ошо жайлоого бара беребиз. Жайлоолор биздики болду. Кудай буйрса ошол жерде Чоң Алай районунун жашоочуларына өтө жакшы шарт түзүлдү деп эсептеймин. Так, 4-үнчү тараптардын макулдашуусу негизинде узундугу 3425 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Дача Капчыгай, Ходжалуу Ворух жана узундугу 3241 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Миңөрүк Самаркандек, Ариона Шүристон бейтарап нейтральный статустагы автожолдордун куруу жана пайдалануу. Ошондой эле Ош Раззаков жана Исфара Варух жолдорунун кесилишиндеги 4 көчө жолун узундугу 253,74 метр бейтарап статуска пайдалануу боюнча мамлекеттер аралык келишим түзүлүүдө. Көпүрө, билесиздер, ошол жерде көпүрө бар, баягы 275 деп аталып калып кетти да, эмес азыр 253 чыкты алчы. Көпүрө биз тарапта калды. Ошо көпүрөнү эле макулдашуу үчүн, бир эле көпүрөнү макулдашуу үчүн биз 6 ай жүрдүк. Себеби алар көпүрөгө жерди алар бөлүп берген экен убагында. А көпүрөнү биз салган экенбиз. Ошо бир 20 метрдик көпүрөнү макулдаш үчүн 6 ай биздин сүйлөшүүлөрүбүз токтоп калды. Бирок ошондой болсо дагы акыры жүрүп ошо көпүрөнү өз тарапка алдык. Себеби ал көпүрө бизге стратегиялык жагынан өтө маанилүү. Биздин Лейлек районунун бардык район адамдар, Баткен район адамдары, ошол жерде Баткен район тегерегиндеги адамдардын бардыгы ошол көпүрө аркылуу өтөт.
Ошондуктан биз ал көпүрөнү өзүбүз тарапка алып калдык. Эми бул жерде мен түшүндүрүү иретинде айтып өтөйүн. Төрт көчө, баягы эле ызы чуу болгон төрт көчө. Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден, 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтралдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Кудай кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем да бир нерсе болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугу мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып берем. Так, андан сырткары мында Дача Капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандек автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Төрт көчө жолун тараптар биргеликте талаптарга ылайык, талаптарга ыңгайлаштырып, биргеликте пайдаланат. То есть биз Миңөрүк Самаркандек жолун өзүбүз куруп, өзүбүз пайдаланабыз. 3200-3300 метрден. 3400 метр Дача Капчыгайды тажик тарап өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Жолдорду кандай куруу тартиптерин дагы, жолдор кандай тосмолор менен курулуш керек, эмне болуш керек, бардыгын биз мына Министерство транспорта, эки министерство макулдашып алдыңар. Туурабы? Кандай министерство? Туруңуз. Туурабы? Ошого туруңуз. Так. Ушинтип жолдор маселесин биз тажик тарап менен тынчтык мамиледе эки тараптуу кылып чечтик. Эч кандай бир тараптуу бир жака ооп кеткен жолдор чечилген жок. Бул боюнча да айта турган сөздөр бар, кийинчерээк айтам дагы. Иш бүтө берсин. Аталган жолдорду куруу менен Лейлек районуна жана Сүлүктү шаарына транспорттук каттамдарга шарттар жакшырып калды. Тактап айтканда, Миңөрүк Самаркандек автожолу ишке берилгенден кийин Баткен Разаков багыты 30 километрге жакын каттамдын узундугу кыскарат. Жарандарга эл аралык келишимдин негизинде тоскоолдуксуз өтүк каттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол эле учурда бул багытта төрт көчө жолунда толук бойдон пайдалана беребиз. То есть биз баягы Миңөрүк Самаркандекте пайдаланып өтүп кетсек боло берет. Баягы тажиктердин жери менен 3200 метр жерди айланып барып туруп баягы төрт көчө менен өтүп кетсек да боло берет. То есть биз тараптан эки чоң шарт түзүлдү Лейлек районунун жашоочуларына. Айрыкча Лейлек районунун жашоочуларына. Мурдагыдай коркунучтардын бардыгы алдым салынды. Мындан ары Кудай буйрса эч кандай коркунуч болбойт. Жанагы сыртта калып кетебиз, анклавда калып кетебиз, тияк бияк деген коркунучтар бар эле го. Ошолордун бардыгы алынды. Эч кандай андай нерсе болбойт. Андан сырткары Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын Сай участогундагы Кулунду Максат авто жолун кыргыз тарап тоскоолдуксуз пайдаланууга макулдашылды. Бул деген баягы мындай ылдыйга түшүп туруп чыккан жол бар го. Сиз жакшы билесизчи. Ошол жер Сай деген участок болчу. Тажик тарап менен ошол жерде талашып тытышып эле мына бүгүнкү күнгө чейин асфальт кыла албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде биздин элдерибиз талкаланган жолду эптеп каттап атат. Мына Максат жана башка айылдарга, жогору жакта жаңы жер айылдарына. Эми ошол жерде азыр макулдашылдык, толук бойдон пайдаланабыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Азыр өзүбүз асфальтты жасайбыз, жолдорду жасап, сонун кылып элдерге пайдаланууга беребиз. То есть тоже мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Бул дагы биздин келишимде, кстати, каралган. Бул жөн эле сөз менен эмес. Мунун бардыгы мына автожолдорду пайдалануу боюнча келишимде ошолор каралган. Ошолорго кол коюлат, эртең сиздерден ратификациядан өтөт ошол Кудай кааласа. 5.
Kırgız-Tacik mamleketlik çegarasının delimitasyonunun jıyıntыгы менен çegaranın sırtında ekinci tarafta jaygaşıp kalgan taraptardın suu çarba jana energetik obyektlerine bolgon менчик укуктарына таануу жана мындай объектилерди эксплуатациялоо үчүн тараптардын адистеринин тоскоолдуксуз кирүүсүнө шарт түзүү маселелери өзүнчө өкмөттөр аралык келишим менен жөнгө салынат. Урматтуу депутаттар, Советтер Союзунун катарында биз жашап келгенбиз. Ошол коңшу тажик тарап менен биргеликте курулган, биргеликте же алар тараптан курулган, же биз тараптан курулган суу тосмолору бар, суу сактагычтары бар, жанагы насостору бар. Ошолордун бардыгына жанагы тоскоолдуксуз, шартсыз кирип чыгуу маселелерин дагы биз өзүнчө макулдашууга киргиздик. Өзүнчө өкмөттөр аралык макулдашууга киргиздик. То есть ал жерлердин территориясын аныктадык. Ошо территорияларга биз өзүбүз ошол территорияларды колдоно турган, анан ошол территорияларга өзүбүз баягы госакты бере турган кылып чечтик. То есть мындан ары ошол жерлерге биз беспрепятственно кирип чыга беребиз. Алар дагы беспрепятственно тоскоолдуксуз кирип чыгып өздөрүнүн жумушун аткара берет. То есть кыргыз-тажик мамилелериндеги эң орчундуу болгон проблемалардын бардыгы бүгүнкү күндө чечилди. Дагы бир жолу айтайын. Ошол проблемалардын бардыгы эки тараптуу, эки өлкөнүн кызыкчылыгын тең карап туруп чечтик. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагалары, ушул маселени бүгүн карап комитеттерден өткүзүп берсеңиздер, мен да кайталап калып атам, бирок айтып коеюн эми жыйынтыгында. Бүгүн өткүзүп берсеңиздер, биз анда урматтуу президенттерибизге ушул договорлорго жана өкмөттүн башчыларына ушул келишимдерге кол коюуга беребиз. Алар кол койгондон кийин кайрадан силерге алып келип дагы бир жолу ратификациядан өткүзүп кетебиз. То есть ушул эле маселени кайрадан ратификациядан өткүзөбүз жалпы жыйын менен. Анан договорго кол коюлат дагы, то есть ратификацияга кол коюлат дагы, мыйзам чегинде мыйзам иштей баштайт. Мына ушул. Ошондуктан эгерде суроолоруңуздар болсо, мен баардык суроого ачык так жооп берүүгө даярмын. Себеби дегенде ушул маселени мен мына 4 жылдан бери өзүм аркылуу өткүздүм, ийне жибине чейин өтө жакшы түшүнүп калдым да, жакшы түшүнүп билемин ушуну. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, Камче Кыдыршаевич. Урматтуу депутаттар, биринчи микрофон. Атажурт Кыргызстан Талиева. Урматтуу депутаттар, мынабдан Камче Кыдыршаевич даана түшүнүктүү, ал жердин шартын мына бизчелик ошол Лейлек районунда, анан Баткен районунда жашап келген, жашап аткан бүгүнкү күнү мына элибизчелик эч ким билбесе керек. Анан мына акыркы ошол 4 жылдын ичинде Камче Кыдыршаевич күнү түнү эки тарап межбет комиссия чогуу иштедиңиздер. Биз түмөн түйшүгүңүздөрдү байкап эле турдук. Сиздер канча ар бир территорияда ушу айлап талаш тартыш түмөн түйшүгүңүздөрдү көрүп эле турдук. Керек болсо мына кырсыктарга учураган учурларыңыздарды да байкап турдук да. Бүгүн мына сиз азыр ушул картаны даана так эле айтып койдуңуз. Биз даана түшүнүп эле аттык. Мен ошо суранат элем, урматтуу депутаттар, убакытты үнөмдөп, булар дагы барып иштеп, азыр тез аранын ичинде бачым ошо эки президентибиздин макулдашууларга кол коюуларына ошол шарт түзүп берели дагы. Мен сунушум ушул суроо жоопсуз эле, талкуусуз эле ошол колдоп берүүгө чакырат элем. Мен сунушумду добушка коюп койсоңуз, урматтуу төрагалык кылуучу. Рахмат, сөз түрдө. Кемал Абдырзаков, 5-чи микрофон. Мен аграрный комитетке сунуш кылам, добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандай, аталган маселе макулдашууга келди. Макулдашууга келгенден кийин, Кудай буйрса, бүгүн колдоо тапкандан кийин пленардык жыйында ратификацияга келет. Ошол ратификацияда да кенен кесири суроолорду берип, ошондо талкууласак болот. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, Камил Абдырзаковдун сунушун мен добушка коем. Суроо жообу токтотуу боюнча макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. 4-чи микрофон. Рахмат. Камче Кыдыршаевич. Бул Тажик-Кыргыз чегарасы боюнча биз экөөбүз абдан көп сүйлөшкөнбүз, өзүңүз жакшы билесиз. Ал жерде мен өзүмдүн ойлорумду бүт баарын сизге айтканмын.
ошону азыр сиздин айтышыңыз боюнча менин оюмча бүт барды көңүлгө алынды. Ошол сөздөр барды. Мен айткан коркунучтар, тобокелчиликтер деле барды көңүлдү алдыныптыр деп ойлойм. Анан бул жактын жакшы нерсеси, самое главное, чек ара такталыптыр. Наконец-то элдин жанагы кыйноолору токтолот да ушуну мен. Анан эми канчалык кемчилиги бар, артыкчылыгы бар экен, аны кийин мен ойлойм вакыт көргөзөт өзү кандай болушуну. Вот, самое главное, ошол такталыптыр, бүтүптүр, элдин деле жанагы кыйынчылыгы бүтөт да ушуну мен. Камчы Кыдыршаевич, сиз азыр аябай жакшы коррупция менен күрөшүп атасыз. Ошого сиздин күрөшүңүзгө жардам катары мына илим системасындагы болуп аткан коррупциялык схемалар жөнүндө мага ученыйлар жазыптыр. Ошону абдан суранды эле, вот лично өзү Камчы Кыдыршаев колуна берип коюңуз деп, ошону мен ушуну азыр аткарып койсом. Чоң рахмат. Рахмат. Келиңиз. Илим билим боюнчабы? Жогорку окуу жайлары боюнча. Жогорку окуу жайлары боюнча мына сиздин ушу берип аткан документиңизди алып атканда 1 минут айтып коеюн. Саламатсыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо жоопту токтотуу боюнча чечим Бул боюнча азыр бизде өтө мына жогорку окуу жайлары боюнча чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Бардык жогорку окуу жайларын текшерип атабыз. Биз айтып атабыз жогорку окуу жайларынын ректорлоруна. Ал жерде көптөгөн студенттерди бекер эле зачетторду коюп, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл вообще университеттин эшигин аттабаган студенттерге зачетторду коюп, анан ошолорду диплом берип атыптыр. Ошолордун баарын исключить этип, бардык эмелерде жогорку окуу жайларында студенттерди азайтып, окуган гана студентке баа коюп, ошолорду гана окуткула деген тапшырманы коюп биз азыр текшерип атабыз. Ошонун ичинде мына сиздин берген документиңизди бир сыра карап чыгам мен, конечно карап чыгам, тапшырманы беремин, чара көрөбүз. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат, Улам Бердибаевич. Азыр бул жерде мына эки депутатыбыз именно Баткен Лейлектен чыккан депутаттарыбыз атайын суранып атышат. Саламатсыздарбы? Камчы Кыдыршаевич, мына бүгүн бизде өтө чыдамсыздык менен Баткен эли азыр карап отурат да түз эфирденчи. Анан ошол эле учурда мына сиздин азыркы бардык сөзүңүздөн кийин ушундай жакшы каалоолор менен бизге WhatsAppка каалоолор келип атат, суроолор келип атат. Эми бүгүн эч кандай суроо жоопсуз эле биз ушул түп көтөрө баарыбыз колдоп берели. Бүгүнкү келген сиздерди ушул чек ара маселелери боюнча, бирок ошондой болсо дагы өзгөчө белгилеп койчу бир жана сиз өзүңүздүн докладыңызда айтып өттүңүз, сүлүктү боюнчачы жазып атышат да магачы ушу сүлүктүдөгү жанагы коргончу айылынан 100 гектар ары жылдырдык деп айттыңыз. Бул өтө жакшы болду да, себеби кандайдыр бир жаңжал чыкса эле ошо тажиктер ошо дөөгө чыгып алып, биз кольцо жака өтө албай калчу элек. Бул аябай жакшы бир чечим болуптур. Андан башка дагы бир канча ошол сиздин докладыңыздан кийин бир канча суроолорду, бир канча моменттерди айтып отушат. Булардын бардыгын эми кийинки ратификацияга келгенде берели сизге. Негизи мына ушунча чоң эмгек жасалыптыр, чек ара чечилди. Бул демек биздин келечекте элибиздин ынтымагына болгон бир чоң гарант. Сиздердин ушул жасаган эмгектериңиздерге эл өкүлү катары Лейлек элинин атынан чоң ыраазычылык билдирип коеюн. Мындан ары дагы дайыма иштериңиздерде ийгилик болсун, элдин батасы тийсин. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Камчы Кыдыршаевич, мына чек ара болсо биз үчүн өтө оор маселе болчу. Өзүңүз ошо бийликке келгенче эле ошо жерде жүрүп, элдин ичинде жүрүп аябай жакшы билесиз. Көптөгөн ошо жерде үйлөр өрттөнгөндө өзүңүз барып, окуялар болгондо барып жүрдүңүз, бийликке келгенче эле. Мына бүгүн тарыхый окуя болуп отурат. Сиз өзүңүз бийликке келип ошо маселени аягына чыгарып атасыз. Ошол эле убакта мына айтып эки негизги маселени айтып кетким келет. Миң-Өрүк Самаркандек жолу бул төрт көчөгө альтернативалык болуп жаңы салынып аткандыгы, ошол эле убакта Варуктун территориясы 19 миңден 14 миңге чейин кыскаргандыгы бул аябай жакшы жаңылык. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Бул бүгүнкү күндө чындап эле тарыхый окуя болуп турат. Бир убакта биздин ушу Баткен эли чек аранын чечилишине ишенбей калган болчу. Бирок чоң эрикти алып, ушундай жоопкерчиликти алып, ушундай алып келип атасыздар. Сиздерге ишиңиздерге ийгиликти каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, биз бая добуш бердик. Бул жерде комитеттин отуруму болуп атат.
азыркы аталган мыйзам долбоору макулдашууга келди. Биз азыр макулдашууну добушка коемун. Макулдашууну койгондон кийин, урматтуу депутаттар, аталган маселе ратификацияга келет. Ошондо кенен кесири суроолорду берсек болот. Биз эми бая добуш менен чечтик, ошол боюнча кетсек, урматтуу депутаттар. Туура түшүнүңүздөр. Анда, урматтуу депутаттар, мен комитеттин кошулган отурумунун добушка коемун. Кулак салып турсаңыздар, биринчи маселе Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы жөнүндө келишимдин долбоору макулдашууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Кийинки маселе Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жабдуу жана пайдалануу жөнүндө макулдашуунун долбоору макулдашууга киргизилет. Урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Кийинки маселе, үчүнчү маселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетика объекттерин жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоору макулдашууга киргизилет. Урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, аталган маселени биргелешкен комитетте толугу менен биздин депутаттар колдоп беришти. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, чындыгында аябай оор жумуш болду. Ошонун жыйынтыгына мына келип отурабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат. Кошмо жыйындын отуруму бүттү. Рахмат.